Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына ылайык Бишкек шаардык кеңешине 5 партия өттү. Алар бийликтин партиясы КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары. Эми ушул 7% босогодон өтүп келген партиялар Бишкек шаардык кеңештин 45 орунду жаңы курамына алган пайыздарына ылайык мандаттар бөлүштүрүлөт. Шайлоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй КСДП 25,94 добуш алган. Бул партия шаардык кеңештин жаңы курамынан 13 мандат алмакчы. Республика Ата Журт 24,87% менен 12 мандат алат. Өнүгүү Прогресс 15,84% добуш алган. Бул партияга 8 мандат тиет. Мекеним Кыргызстан 13,5% шайлоочулардын добушуна ээ болуп, жаңы курамдан 7 мандаттык орун алат. Ал эми Кыргызстан партиясы 9,7% добушка ээ болушту. Буларга 5 мандат ыйгарылмакчы. Ал эми шайлоодон өткөн бул партиялардын катарында депутат болчулардын тизмесинде 10дон ашыгы буга чейинки чакырылышта депутат болгондор. Эми бөлүштүрүлүүчү мандаттар боюнча 5 партиянын тизмесиндеги депутат болчулар кимдер экенине көз жүгүртүп көрөлү. Биринчи орунду алган 13 мандатка ээ болгону турган КСДПнын башкы сабында буга чейин Бишкек шаардык кеңеште жана социал-демократтар фракциясын жетектеп келген Алмаз Кененбаев. Андан кийин шаардык кеңештин бир канча жолку депутаты, электр станциялары ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Лев Васильев, 5 каналдын жетекчиси Евгения Берникова, белгилүү эколог Эмиль Шукуров, Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев, андан ары тизмени Елизавета курулуш компаниясынын башчысы Нуржан Тынымсеитова, буга чейин да депутат болгондор. Эрнис Докенов, Валентина Лесниченко, Жумабек Салымбеков улайт. Мандат алчулардын арасында белгилүү ишкер Имарат строй курулуш компаниясынын башчысы Бейшенбек Иманалиевдин баласы Даниярбек Иманалиев да бар. Республика Ата Журтка тие турган 12 мандатты алчулар партиянын жаштар канатынын лидери Канатбек Мидин уулу, Алексей Петрушевский. Булар алгачкы тизмедегилер. Алгачкы ондукта президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун аталаш тууганы Эрмек Ниязов. Учурда Республика Ата Журттан депутат Экмат Байпакбаевдин бир тууганы Элюбала Байпакбаева бар. Бул партиянын тизмесиндеги мандат алчулар ири курулуш компаниясынын, коммерциялык банктардын жетекчилери, жооптуу кызматкерлер экени айтылууда. Өнүгүү Прогресс партиясы 3-чү орунду алды. Аларга тийчү 8 мандатка Ысык Көл облусунун кыска мөөнөткө губернатору болгон, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп жүргөн Нурдин Абдылдаев, буга чейинки ата мекенчилер Таалайбек Сариев, Рыспай Аматов, Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы Наргиза Жолдошбаева жана башкалар бар. Ал эми Бишкек шаардык кеңешине шайлоого алгачкы жолу катышкан Мекеним Кыргызстан партиясынан мандат алып депутат болчулар. Артек строй курулуш фирмасынын жетекчиси Марлис Шабданбек, Василий Дашков, Динара Курманалиева. Негизинен бул ысымдар коомчулукка дээрлик белгисиз. Бул партияны Икрам Илмиянов менен байланыштырышат. Добуш берүүнүн жыйынтыгына ылайык бөлүштүрүлө турган мандаттардан 5 орун алчу Кыргызстан партиясынын тизмесинен былтыр парламенттик шайлоого чейин Замандаш партиясынын төрагасы болгон Таалайбек Сагынов, мурдагы башкы прокурор Камбаралы Кангантиевдин уулу Кубанычбек Кангантиев, Бишкек шаарынын экс-мэри Кубанычбек Кулматовдун мурунку аялы Наталья Кулматова, өлтүрүлгөн Кримтөбөл Рыспек Ахматбаевдин тууганы шаардык кеңештин бир канча чакырылышынын депутаты болгон Муратбек Ахматбаев жана Увазарбек Абдылдабековдор депутат болушат. Белгилей кетсек, бул БШК тарабынан алдын ала маалыматтар боюнча түзүлүп жарыяланган тизме. Бирок партиялар ичинде аталган ысымдар өзгөрүүгө дуушар болушу да ыктымал. Ал эми жаңы чакырылыштын депутаттары мандат алышкан соң дароо ишке киришет. Бишкек шаардык кеңештен билдиришкендей, жаңы чакырылыш ушул айда эле алгачкы жыйынын өткөрүп, төрага жана орун басарларды шайлап коалиция түзүшмөкчү. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Сентябрь.